Ухуд казатында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага көчүп келип, бул жерде мусулман эл исламды өнүктүрө баштады. Мусулмандар бара-бара көбөйдү. Бирок исламга каршы болгондор, Мекке мушриктери мусулмандар али көбөйлек учурунда жок кылып салыш үчүн Мадинага кол салганы келди. Өзү ислам тарыхында мусулмандар эч качан бирөөгө кол салганы барган эмес. Бирок мусулмандарды, исламды, Аллах Тааланын акыйкатын жок кылыш үчүн басып келген. Бул көпчүлүгүңүздөр ушул ажылыкка умрага барганда зияратта көрөсүздөр, ушул Ухуд тоосунун алдында казат болгон. Ал жерде жакшы эле түшүндүргөн болот. Пайгамбарыбыз Мадинадан чыга бериштерге чыгып, ушул Мекке мушриктеринин келген чабуулун коргош үчүн чыкты. Бирок мусулмандар бул жерде жеңилүүгө учураган, кайсы бир себептер менен бизде айта турган нерсе, улана турган нерсе, мусулмандар жеңилүүгө учурады, тоого карап качты. Бирок ушул жерде караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты Алиге: Али, аркасынан карап тур. Абу Суфьян biz болду, жеңдик деди. Бадырда силер бизди жеңдиңер эле, биз Ухудта биз сизди жеңдик деген ой менен жөнөштү. Жөнөгөндө пайгамбарыбыз кыжылачылык менен Алини жөнөттү, кара деди. Алар эгер төөсүнө отурган болсо, Меккеге карап кайтып кетти. Эгер алар аттарына отурган болсо, алар шаарга карап кирип кетти. Эми Мадина шаарынын ичиндеги аял бала чаканы шаардын ичин талкалаган кетти. Ошол нерсеге дагы даяр болуш үчүн кайра күчтөнүш керек. Бирок Аллах Таала ушул нерсени жүрөгүнө салды, жүрөгүнө ушундай коркунуч салды. Мадинага кол салганы киргенге күчү жеткен жок. Себеби анткени Ухудта биринчи учурда мушриктер жеңилген, андан кийин жеңген. Меккеге карап кайтышты. Пайгамбарыбыз жарадар болгон сахабаларды, шахид болгон сахабаларды бир сыра карап, шахид болгондор ал жерге кабырларын коюп, жарадар болгон сахабалар бири-биринен сүдүрөп, түртүп жөнөштү Мадинагачы. Бирок Мадинага барганда эми караңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир буйрук берди. Абу Суфьян Меккеге карап кайтты. Бирок кайра кайтып келиш коркунучу бар. Анткени жарым жолдон акылына келет да. Биз жеңген болсок, неге кайтып келатабыз? Кегеле кайтып барып Мадина шаарын жок кылып салабыз. Настасил хадраахум деген. Кегеле барып түбүнөн, өзөгүнөн жок кылып салабыз деген. Ошондо ой келет, келгиле кайрадан күчтөнөбүз дагы, аларды кууп аркасынан жөнөйбүз деген. Жана ошол нерсени сахабалар кынтыксыз моюнсунган. Кээ бирки сахабалар аябай жаратылгандыктан, оор болгондуктан, аттын үстүндө түз мин албагандыктан, аттын үстүнө, төөнүн үстүнө мингизип туруп, аркасынан жыгач байлап түз кармап кеткен. Аскердин санын көбөйтүш иретинде. Пайгамбарыбыз жана пайгамбар менен бирге сахабалар Абу Суфьяндын аркасынан кууп жөнөштү. Эми Абу Суфьян жана аскерлери жарым жолдон ой келди. Биз неге кайтып келатабыз? Келгиле кайра Мадинага кирип туруп шаар талкалайбыз деди. Бирок алардын, караңыздар, айта турган тема ушул жерде. Абу Суфьян жана анын жанындагылар мушриктердин таянган эмне эле? Өздөрүнүн көптүгү, корал жарактыгы, ушул аскери жактан күчүнө таянды. Ал эми пайгамбарыбыз менен чогуу жүргөндөр кимге таянды? Жалгыз Аллахка таянды. Анткени булар бир жеңилүүгө учураган эле. Бирок өзүнүн шаарын сактап калыш үчүн ошол Мекке мушриктерине коркунуч салыштын аркасынан кууш үчүн жөнөштү. Арасынан жарадар алгандар бар эле, жакын адамдардан айрылгандар бар эле, бирок Аллахка таянып жөнөштү. Мына ошондой эми айырманы караңыздар. Ким Аллахка таянган, ким Аллахтан башкага таянган. Абу Суфьян жанындагы аскерлери менен кайткан учурда бир адамды жөнөттү. Билесиздер, ал доордо дагы саткындар болгон, предательдер болгон, мусулмандардын арасында жүргөн. Барып туруп, алардын ичине жүрөгүнө бир коркунуч салган. Биз барып кайра барганыбызда оңой жеңип коелу. Адамдар Абу Суфьян дагы күч топтоп Мадинага карап келатат, корккула деген. Куранда ал аят келет: "Иннан наса кад жамаа лакум фахшаухум." Чындыгында адамдар силерге карап топтолуп келатат, корккула деген сөздү келип таркатты. Ал эми мусулмандар эми кол топтоп туруп аркасынан кууп жөнөгөн келатат эле жолдо. Ушул кабар жеткенде мусулмандар кимге таянган эле? Аллахка таянган эле. Ушул кабарды укканда "Иннан наса кад жамаа лакум фахшаухум", чындыгында адамдар силерге топтолуп келатат, корккула дегенде фазадахумул иман ва қалу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Али Имран сүрөсү 170-аят. Алар айтышты, ушул кабар жеткенде
кайра алардын ыйманы өстү. Жана айтышты, Аллах Таала бизге жетиштүү, Аллах Таала кандай гана жакшы өкүл деди. Эми кимге карап, кимге таянып келатат? Анткени алар жеңсек жеңиш, жеңилсек шахид, түз бейишке кирүү эле алар. Аларга адамдардын көптүгү коркунуч алардын жүрөгүнө салбайт болчу. Жолун улады, өзүнүн күчүнө, көптүгүнө таянган Абу Суфиян жана аскерлери мусулмандар тайманбай келатканын көрүп коркушту дагы. Алар Мадинадан кайра күч курап, кошумча аскерлерди алып келатат экен деп Меккеге карап кайра качып кетти. Эми караңыздар, болбосо Мекке мушриктерди 2 эсе 3 эсе көп болчу. Бирок алардын таянганы Аллахтан башка нерсе болгондуктан алардын жүрөгүндө коркунуч бар. Ал эми мусулмандардын жүрөгүндө таянган нерсеси Аллах болгондуктан коркунуч болгон жок. Жада калса жарадар болгон сахабалар да корккон жок. Куранда айтат: "Фазадахумул иман". Жанагы кабарды укканда силерге топтолуп келатат. Корк. Анткени Ухуд казатында биз азыркы айтканыбызда мусулмандар жеңилүүгө учураган учурда ушундай сөз чыгарышты. Мухаммад өлдү деген. Мухаммад өлтүрүлдү деп кыйкырышты. Кыйкырганда сахабалардан, мусулмандардан көпчүлүгү өзүн жоготуп койду. Кээ биркилери колунда кармап турган кылычын ташташты. Кээ биркилери эчтеке кулагына кирбестен туруп калды. Кээ биркилери жерге отуруп калды. Ошондо "Ва Мухаммадун илля расул, кад халат мин qablihi rusul, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Ал-Имран сүрөсү 144-аят. Ушул аят түшкөн болчу. Ушул аятты айтып кээ бирки сахабалар бири-бирине эскертишти. Мухаммад бул бир элчи. Андан мурда дагы элчилер өткөн. Мурда дагы башка пайгамбарлар өткөн. Эгерде Мухаммад өлгөн болсо, же өлтүрүлгөн болсо, силер аркаңарга кайтып кетесиңерби? Деген аят келди. Чындыгында ушул кабар жеткенден кайра мусулмандар дагы өзүнө күчтөнүп, кайра өзүнө күч алды. Себеби көпчүлүк пайгамбарыбызга аябай таянып калган беле. Пайгамбарыбыз көз жумду, болду, токтоду деген, жеңилүүгө учурадык деген ой болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жерде өлтүрүлгөн эмес болчу. Ушундай кабарды жеткирген эле. Эми билесиздер, жеңиш үчүн ар түрдүү айламалдарды кылган. Жада калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн көз жумганда туугандар, сахабалар аябай түшкүндүккө түшүп баштаган. Ошондо Абу Бакр Сыддык үммөттөн бир гана Абу Бакр Сыддык айткан: "Ман кана я'буду Мухаммад", кимде ким Мухаммадка сыйынган болгон болсо, "Фа инна Мухаммадан кад мат", чындыгында Мухаммад көз жумду. "Ва ман кана я'буду Аллах фа инна Аллаха хайюн ла ямут", кимде ким Аллахка сыйынган болсо, Аллах Таала тирүү, эч качан өлбөйт депчи. Пайгамбарыбызга 100% ээрчилет, бирок таянылбайт. Бул тобокел кылыш Аллахтын өзүнө гана таянылат турган нерсе. Билесиздер, пайгамбарыбыз дүйнөдөн көз жумганда мушриктер атайын даярданган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиздер, 1 жыл мурда ичирилген уунун таасири менен дүйнөдөн көз жумган. Алар күтүп жүргөн эле. Мына ол эми жакын күндө пайгамбарыбызды дүйнөдөн көз жумушун күткөн. Андан кийин бүткүл мусулман пайгамбарыбызга дагы гана таянган дагы булар бытыранды болуп кетет деген. Бирок тетирисинче биздин ыйманыбыз башкача. Пайгамбарыбыз ушундай тарбиялаган сахабаларды, Аллахка таяна турган кылып тарбиялаган. Пайгамбарыбыздын небереси билесиздер, а? Усама радиллаху анху. Пайгамбарыбыздын Заид деген багып алган баласынын баласы. Пайгамбар анын небересинде көргөн. 17 жашында аны аскер башчы кылып туруп, газатка, сарияга жөнөткөн. Анын жанында Умар, Абу Бакрлар катардагы солдат болуп чыгышкан. Жарым жолго жеткенде кабар келген. Пайгамбары дүйнөдөн көз жумду. Ошондо Усама радиллаху анху жолду улай издеген. Эмнеге андай деген билесиздерби? Жолду улай издегенде кээ бирки сахабалар, аксакал сахабалар: "Билбей атасыңбы? Пайгамбар дүйнөдөн көз жумду, кайтабыз" деген. Усама кайткан эмес. Акыр аягы ушундай, бизде сөз бар го, давление кыла берет го мисалчы. Мындай ойлонуп көрөсөң, карасаң дегенде айткан: "Мен пайгамбар мага тапшырган байракты ишке ашмайынча кайтарбайм. Жада калса пайгамбар дүйнөдөн көз жумуп, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү көчөдө сел саяк болуп кетсе дагы, баягы бомуш болуп кетсе дагы кайтпайт бул. Пайгамбарыбыз буйруду, ошол буйругу аягына чейин чыгат" деген. Ошондо кээ бирки сахабалар уруксат сурап, анда бизге уруксат бер деп туруп Мадинага кайткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын
ошол жаназасын окуп кабырга бериш үчүн. Ошол иш аягына чыккан. Ал нерседе кандай хикма бар эле? Мушриктер, динге каршылар күтүп турган эле. Пайгамбар дүйнөдөн көз жумду, булар бытыран болот дедиле, бирок пайгамбар коюп байлаган байрак өз ишин аткарып атат. Пайгамбар кылып кеткен иштер пайгамбар дүйнөдөн көз жумса дагы жүрүп атат. Муну көргөндүктөн мусулмандарга каршы чыга турган күч жүрөгүндө коркунуч байлаган. Абу Бакр Сыдык келип туруп сахабаларды ойготкон. Ким Мухаммадка сыйынса, Мухаммад дүйнөдөн көз жумду, саллаллаху алейхи вассалам. Ким Аллахка сыйынган болсо, Аллах Таала өлбөйт, Аллах Таала дайым тирүү деп. Ошондуктан урматтуу туугандар, таянуу эң жакын жада калса пайгамбарыбызга дагы таянуу болбойт. Аллахка таянуу болот.